жөн эле ичмей жемей болсо, ошо болоор болбос каражаттын канчасы и вам, и нам, и сям. ар кандай цифралар айтып атат. Суммасын сурап атпайбы сиздерден? Суммасын сурап атам да. Эбегейсиз мыйзам бузуу болуп атпайбы? Мындай иш эч убакта бир реформага алып келбейт. Бир эффектке алып келбейт. Эч убакта алып келбейт. Бул палатага алып келип ушундай кооз цифралар менен, сандар менен, суммалар менен өтүп кетет деген ойдон алыс болуңуздар. Албетте биз жардам беребиз, мамлекеттик экономиканы көтөрүш үчүн. Бирок бул жерге келип, бизди алдап, отчет деп беките алабыз деген ойдон алыс болгула. Силерде өкмөттүк күн болуп атпайбы? Өкмөттүн жыйыны болуп атпайбы? Ушуларды эмне карабайсыңар анда? Эмне себептен ушул маселелер көтөрүлбөйт? Анан биз айтсак жаман көрөсүңөр, депутаттар айтса. Бут тосуп атат дейсиңер. Жок, биз андайдан алыспыз. Биз туура реформаны жүргүзгүлө деген ойду айтып атабыз. Мына ар кандай ой пикирлер айтылды бул жерде депутаттар. Мына 400 миллион сом онкология бүгүнкү күндө иштелбей жатат. Минфин айтат, декабрда биз которуп бергенбиз. Өзүбүздүн милдетибизден кутулдук дейт. Фомустун төрайым айтат, биз акчаны кеч алып калдык. Ошол себептерден освоение болбой калды деп атат. Бул эмне деген бул халатность? Бул эмне деген кемчилик? Анда биз качан өнүгөбүз? Качан ушул медицина тармагын анда биз көтөрө алабыз? Мен премьер-министрге түздөн түз протоколдук тапшырма берет элем. Ушул багытты Алтынай Сейитбековна комиссия түзөсүздөрбү өкмөттүк? Өзүңүз карайсызбы? Терең изилдеп чыгыңыздар. Терең изилдеп чыгыңыздар. Эгерде мына Дастан Далабаев туура айтып кетти. Жөн эле ичмей жемей болсо, жанбай болсо, анда мындай фонддорду жоюп, башка багыт көтөлүү. Азыр карапайым эл билбейт, 1200 сом кандай төлөнүш керек? Страховой полис деген эмне? Камсыздандыруу эмне деген көп маалыматы жок. Бул жерде цифралар менен отчет берип кетип калат атабыз. Биз мындайга мындан кийин жол бербейбиз. Тыкка-тык менен карайбыз. Урматтуу төрага, жана сиз айткан маселени улап, биз азыр булардын отчетун кабыл алууну токтотушубуз керек. Биз отчетту кабыл алып берсек, алардын мыйзамсыз иштерин мыйзамдаштырган болуп калышыбыз. Биз эсеп палатасынын, мамлекеттик органдын позициясын сыйлашыбыз керек. Укук коргоо органдарынан так укуктук баа болмойын, жана өкмөт уюштуруу моменттерин кимди кызматтан кетирет, сөзсө кетиш керек. Эбегейсиз мыйзам бузуу болуп атпайбы? Биз бул отчетту кабыл алууну токтотушубуз керек. Биз кабыл алып берсек, алар эртең мына парламент кабыл алды деп бүт укук органдарында муну мыйзамдуу кылып көрсөтөт. Канчадан жылдан жылга мыйзам бузуу уланып келатат. Бир да жолу укуктук, административдик чаралар көрүнгөн жок. Ошон үчүн буну токтотуп, өкмөт тиешелүү жыйынтыктоочу чечимдерин алып келгенден кийин анан кабыл алсак болот. Ошол эле Минфин айтып атат, Каржы министрлигинин өкүлү айтып атат. Биз акчаны которуп бердик деп атат. Ошол эле Фомустун жетекчилери айтып атат, бизге акча кеч түштү. Ошондуктан бул аткарылбай калды деп атат. Эми бул кандай түшүнсө болот? Бийлик барбы жокпу, өкмөт барбы жокпу? Не бул жерден күнөөлөгөнү келди бири-бирин? Анда жооп берсин ошол максатта анда. Ачыгын айтсын анда. Эмне себептен кайсы статьялар менен кеч түшкөн акчаны? Мына ошону такташып алалы деп атам мен. Азыр биз колдоп берип койсоңуз, колдоп берип койсо депутаттар ушу менен кетет, унутулат. А сизге эмне алып келет? Өкмөткө кайсы абройду алып келет анда бул? Эгерде сиз макул болсоңуз, сиз муну артка алыңыз, өзүңүздүн оюңуз менен кайра тактап келиңиздер. Анан кийин сиз маалымат бериңиз. Сизден баштайлы, Алтынай Сейитбековна. Сиз айтыңыз биринчи. Эмне иш-чаралар колдонулганын? Эмне себептен аткарылбаганын? Онкология оорулары менен канча киши бүгүнкү күндө кыйналып атат. А бул жерде 400 миллион деген сомдор аткарылбай жатат. Мына жүрөк ооруйт ушу менен. Алтынчы микрофон кайра процедура. Төрага, эсеп палатасы сентябрда бериптир. Сентябрь, октябрь, ноябрь, 10 күндөн кийин декабрь болот. 3 жумада
чечим кабыл алган өкмөт эми бир айда кабыл алабы? Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу депутаттар, бизде мындай бир жылда бир эле күн болот. Өзүңүздөрдүн округда ФОМустун иши боюнча ыраазы болгон шайлоочулар барбы? Ошо болбос каражаттын канчасы коррупцияга кетип атат? Канчасы убагында төлөлгөн жок? Аягында азыр саламаттык сактоо министрлигинде Кыргызстанда нааразычылыктар көп. Биз жок дегенде 2-3 жумадан кийин уюштуруу чараларын көрүп, момундай сунуштар менен келдик деп. Келбейсиздер, биз ошону кабыл алып берели. А сиздер айтып атасыздар, азыр кабыл алып берели деп. Азыр кабыл алып бергенде сиздердин 18-жылдагы бүт мыйзам бускан иштериңиздердин баарын мыйзамдаштырып берип атпайсызбы? Биз азыр токтом эмес, биз мыйзам кабыл алып атабыз. Ал мыйзам кабыл алгандан кийин сиздердин ишиңиздерге укук коргоо органда ишибиз тийише албайт. Айтасыздар, бул мыйзам менен бекиген дейсиздер. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мындай учур бир жылда бир күн болот. 2 жумадан кийин кайра келсин, өкмөт өзүнүн өкмөттүн кеңешмесинде карап, уюштуруу чаралары буга чейин эмне болду? Мындайын эмне кылат? Негизги максат ишти жакшыртуу керек. Көңүл үчүн бүгүн кайра кабыл алып койсок да болот, эмдиги жылы ушул отчет болот, эчтеке жакшырбайт. Урматтуу, ошон үчүн жанагы маселени добуш коюп койсоңуз, жок дегенде бир жылда бир өзүбүздүн позицияны көрсөтүп туралы. Рахмат, Анек Апыч. Надо рассмотреть попозже. Почитайте внимательно, посмотрите, как счетная палата пишет. Счетная палата у нас всегда неоднозначно дает ответ. Дает замечания, не дает выводы. Вот по страховым полисам. Продано было столько ФОМСов, страховых полисов, не выполнено и нет рекомендаций. По базовым нормативным нормам больных тоже увеличили в 2018 году. А за счет чего? А качества нет же, Айслана Сейпековна. Сахарным диабетом, который люди болеют, и так далее, гемодиализом. Ну что, 5 тысяч или 6 тысяч на одного человека норму увеличили базисную. А за счет чего? Врачам стали больше платить, лекарства больше начали применять. Что, вы тоже счетная палата не указывает? Дает замечание так хитро, счетная палата, а разбирайтесь сами. Мы и вам, и нам, и сям. И как собака на сене. И счетная палата тоже надо призвать, чтобы они четко, Дасан Джумабекович, писали свои рекомендации и выводы по бюджетам, когда исполнение. Дают такие замечания, знаете, так. И мы так. И мы тут обсуждаем и смотрим. Я тоже предлагаю, вот как это подойти правоохранительным органам к таким заключениям. И вот за это надо отложить. 400 миллионов, это вот из-за чего не идет исполнение. Давайте, уважаемые коллеги, будем более принципиально подходить к таким вопросам. 19 жылга Али Азимович, 19 жылга 15 миллиард 588 миллион 357 миң сом каралган. Азыр эле 14 миллиард дедиңерби? Кайсыга чейин эле? 2 мүнөт мурда 14 миллиард 556 миллионму ушундай дедиңер. Азыр кайра өзгөрүп айтып атасыңар 15 миллиард деп атасың. 18 жылга чейин айткансыңар да. Кечирип койсоңуз, 18 жылдыкын мен айтып турмун. Кайсынысы чындык? 19 жылга каралган бюджет 15 миллиард 588 бүтүн 357 миллион. Силердин справкаңарда, мага келген справкаңарда деп айтайынчы, берип атасыңар 2018 жылга 15 миллиард 76 миллион сом депчи, киреше. 19 жылга 14 миллиард 324 миллион сом 200 миң сом деп атасыңар да. Же болбосом 752 миллион сомго төмөн болуп атат. Же эмне себептен ушундай болду деген менде суроо туулуп атат да силердин берген справкаданчы. 20 жылда. Же адам азыраак ооруп калабы, калды атабы 2019 эмне болуп атат? Ошон үчүн так билип алайын деп атам, коомчулукта билсин ошону депчи. Даяр болсоңуз орун басарсыздар, жооп берсеңиз. Даярданып келбейсиңер эми, кандай отчетко келип атасыңар да. Мен ошону эле сурап атам, 18-19 эле башка эчтеке сураган жок. Али Азимович, уруксат болсо мен айтып коеюнчу. Бул жерде 2018 жылы 14 миллиард 579 миллион болду. Аткарылышын айтып кетти да. 2019 жылы бул жерде 15 миллиард 30 миллион болуп атат да. Утверждателге бюджет же. Ана сиз кайсы разницасын айтып атасыз? Немете алып атасыз? Мындай болот, силердин эле берген справкаңарды карап айтып атам да, менчи берген маалыматыңарды. Мейли азыр убакытты көп кетирбейли, силер мага бир кат жүзүндө маалымат берип анан бир келсеңер, биз силер менен такташып коелучу ушунчу. А то
ар кандай цифраны айтып атат. Азыр эле бул жерде айтып атып дагы башында бир 2 мүнөттөн башканы айтып атасыңар. Менимче так мындай даярданып келиш керек да. Анан экинчи суроону айтып койсоңор, сиздер мына келишим менен төлөп бересиңер да. Бүгүнкү күндө канча медициналык мекеме менен келишим түзүлдү, канчасы мамлекеттик, канчасы жеке менчик менен түзүлдү, ушуну айткылачы. 18-жылдыкын айтып берсеңер. 200 Алазимович жалпысынан 252 саламат сактоо уюмдары менен биз келишимдин негизинде иш жүргүзөбүз. Анын ичинен 49 үй бүлөлүк медицина борборлору, 29 жалпы практикалык дарыгерлер борборлору, 67 жалпы профилдик стационарлар, 10 адистештирилген стационарлар, 2 кечиктирилгис медициналык жардам станциялары, 10 базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу. Жеке менчик айткылачы, жеке менчик. Жеке менчик 18 гемодиализдик жеке менчик борборлору. Ал эми 18-жылы 14 болгон. А бүгүнкү күндө бул сан 18-ди сурап атам сиздердин отчетта 18. 18-жылдыкын так айткылачы канча? 14 гемодиализдик борборлор менен, жеке менчик гемодиализдик борборлору менен иштешкенбиз. Андан сырткары 3 жеке менчик клиникалар, бул Ош кардио, анан Бейман клиникасы, анан Бишкек шаарындагы жана көз хирургия жеке менчик борбору менен. Жазда келгениңерде 248 медициналык мекеме дегенсиңер, 13 жеке менчик дегенсиңер да. Азыр кайра башканы айтып атасыңар цифраны. Так айткыла да ошончу. Анан мындай десеңер, мына мейлим мен убакыт албайын. Муну жеке менчик менен неге көбөйтпөй атасыңар? Биз элге өздөрүнө тандоо калтырбайлыбы? Кааласа жеке менчик барып кызмат көрсөтүлсүн, кааласа 10 секунд. мамлекеттик мекемеге барып кызмат алсын да, анан чектеп эле мамлекеттикте койгон болбойт да. Бир бөлүгүн төлөп берсин, калган өз чөнтөгүнө төлөсүн, мисалы үчүнчү. Мына ушул багытта дагы бир жумуш алып барыш керек го деген ойду айткым келет да. Рахмат. Туура айтасыз, Азимович, бүгүнкү күндө ошол жеке менчик гемодиализдик борборлордун саны 18ге чыкты. Ошол гемодиализдик борборлорду Саламат сактоо министрлиги тарабынан атайын бизге баягы рухсат сертификаты жиберилгенден кийин биз келишимди түзүп иштей беребиз. Туура айтып атасыз, биз бүгүнкү күндө ошол жеке менчик клиникалар менен келишимдерди көбөйтүп, алар менен дагы ошол иш чогуу биргеликте иш жүргүзгөнгө карап жатабыз азыр. 3-чү окууда урматтуу депутаттар. Рахмат чоң. Менде 1-2 суроо бар эле. Мына биз 2-3 жылдан бери айтып келе атабыз да. Социалдык фондко, өкмөткө ошол социалдык камсыздоонун ставкасын бизнес үчүн төмөндөтүп берелик деп. Буга чейин да көтөрдүм эле. Медересен кулчу айттыңыз эле, биз өзүбүздүн позициябызды айтабыз, беребиз, жумуш топ иштеп атат деп. Ушул качан, эмне, кандай акыбалда, эмне болуп атат ошол бүгүн? Урматтуу Алазимович, азыр бүгүнкү күндө биринчи кадам жанагы тигүү тармагындагыларды түшүрдүк, теңдедик. Азыр кече колдоп бердиңиздер, сиздерге рахмат. Анан эми азыр биринчи күнү Мирлан Сакбекович менен сүйлөшүп, Мирлан Сакбекович ошол комиссиянын төрагасы болгондон кийин, ошол менен биринчи күнү биз тегерек столдун жыйынтыгын чыгарып атабыз. Ошол жерде болгон сунуштардын баардыгы тең кабыл алынып, анан кийин биз уже мыйзам долбоорун даярдап баштайбыз. Түшүрүү боюнча бул жерде баардык сунуштар, кайсы тараптан түшүрүшүбүз керек. Бул жерде пенсиялык саясат менен тарифтик саясатты экөөнү чогуу бир тармакта карап атабыз да. Ошого биринчи күнү биз Достук отелинде Империал деген залында өткөрүп атабыз. Сиздерден да өтүнүч бар эле, ошого келип катышып берсеңиздер, биз чакыруу барактарын жөнөттүк. Мындай да, жалпы мына медересен кулуч соцфонд өкмөт айтып кетейин, эми бизнеске ачык айтып койгула. 2 жылдан бери башын айлантып эле келе атабыз. Эртең кылабыз, бүрсүүнү кылабыз. Жылдын аягына чейин дедик эле, 3-4 квартал дедик. Азыр эми биринчи күн деп атасыңар. Ушуну бир ылдамыраак бир чечим кылып так айтып коелу, болот же болбойт. Же төмөндөтөбүз, же төмөндөтпөйбүз, же иштейбиз, иштебейбиз деп. Анан мыйзамды биринчи күндөн баштасак, аныбыз өткөнчө ага канча керек, 1 жыл керекпи, 6 ай керекпи? Ушуну ылдамдатыш керек деген ойду айткым келип атат да менчи. Келебиз. Анан экинчи маселе ошол мамлекеттик социалдык төлөмдөрдүн маалыматы боюнча мына салык кызматынын. Мен карап чыктым, ушу октябрь айындагысында жаңылышпасам 1 миллиард выпадение кетип атат да. Ушул канчалык чындык, канчалык тобокелчилик бар, жылдын аягына чейин ушул толобу, толбой эмне болуп калышы мүмкүн?
Рұқсат болса, салық қызметін Искандер Расулқұлов. 1 ноябрь 10 айдың жиынтығы бойынша жеткізілген план 26 миллиард 598 жеткізілген. Çoğaltılışı 25 milyar 792, Жолос 97 пайыз түзіп отады, 806 миллион жетішерлік болып жатады. Жылдың аяғына чейін 7 миллиард 351 миллион çoğaltış керекпіз. Ушыл айға 3 миллиард 400, декабрь айында 3 миллиард 951. Райондар бойынша бары берілген. Ушул берилген пландык тапшырманы 100% аткарууга иш алып барылып жатат. Мен сентябрда көтөрсөм айттыңыз эле, мурдагылар иштебептир, биз азыр иштеп атабыз. Сентябрдан баштап орун алып келебиз деп, андан бери 2,5 ай өттү. Бүгүн дагы мына 806 миллион упадение деп атасыңар. Жылдын бүтүшүнө 1 ай 10 күн калды. Анан кийинки жылда толтура албай калганан уят болбойсуңар деп атам да, кандай тоокелчилик бар бул жерде? Алазимович, кечиресиздер. 1 июлга 1,5 миллиард выпадение болуп турган. Ошону 1 ноябрга 805 миллионго чейин түшүрдүк да. Шу июльдан бери октябрга кошуп. Азыркы маалда ошонун үстүнө жумуш жүргүзүлүп атат да. 800 миллионду толтурасыңарбы жылдын аягына чейин, толтурбайсыңарбы? Ошонун аракетин Жооп бересиңер ошого. Жоопкерчилик аласыңар, толтурабыз деп. Эми ошон үчүн бул жерге коюлганбыз да, баягы аткарылыш керек деп. Керек деп эмес, аткарыш керек. Мунучу. Ооба. Бул деген биздин канча 100 миң деген, 500 миң деген ашык пенсионерлерибиз бар биздин. Ал аткарылбай жүрсө гана аз бюджетибизди бекитип алсак, отчетун да алып алсак, эртең кайранан жер карап жүрбөйлү да. Ошону каалап кетет элем. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушу менен суроого талкууга жазгандар жыйынтыкталды. Маалымат иретинде айтып коеюн, урматтуу Алазимович, урматтуу депутаттар, камсыздандыруу тарифтери бул жеңил маселе эмес. Бул бир топ талкууну, бир топ сунуштар талап кыла турган, убакытты талап кыла турган маселе. Ошондуктан жумуш топ иштеди. 4-5 ай аралыгында жерлерде коомдук угуларды өткөрдү. Жыйынтыктоочу жыйын ошол 25 ноябрда өткөн атат. Кызыктар тараптар болсо келип катышып пикириңиздерди айтсаңыздар бизге дагы жакшы болот. Маалымат үчүн. Сөз депутат Токтош Эмил Токтоконовичте комитеттин корутундусун окуп койсоңуз. Рахмат. Бюджет жана финанс комитетинин корутундусу төмөндөгүдөй. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2018 жыл үчүн бюджеттин аткарылыш жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 3-окууга кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, корутунду окулду. Мыйзам долбоору 3-окууга добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, эртең менен күн тартибин карап жатканыбызда депутаттар Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Турдубаевич Сулайманов тарабынан жана Жанар Кубаныч тарабынан сунуштар келип түшкөн. Азыр биздин колубузга фракциянын чечими келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бир Бол парламенттик фракциясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламент жөнүндө мыйзамдын 33-беренесинин 2-пунктуна ылайык Кытай Республикасынын жаран айыркен сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн убактылуу комиссия түзүү жөнүндө маселени карап чыгып төмөндөгү чечимге кабыл алды. Кытай Республикасынын жаран айыркен сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн убактылуу комиссия түзүл сунушталсын. Кабыл алган чечимди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Арсбек Жумаевге жиберилсин деп. Урматтуу депутаттар, мен маселени күн тартибине киргизүү боюнча добушка коем. Добуш бериңиздер. Да, 623 миңдин тегерегиндеги киши организованный сектордон төлөгөндөр да. Суммасын сурап атпайбы сиздерден? Суммасын сурап атам да. Суммасын айтпайсыңар. Сиз айтып атасыз. Жалпы 1 миллион 351 миң киши төлөп атат туурабы? 2 миллиард 328 миллион. Ошондо ортомчо бир киши канча төлөп атат? 1790 сом орточо болуп калат да, ошондо ар Ортомчо бир жылдыкта. туурабы? Бир жылга.
Анда эми республиканский бюджеттен канча сумма берилген? Мен ошону сурап атам. республикалык Урматтуу Дастан бюджеттен Далабаевич, 5 категория кишиге, вот эми бияка келели. республикалык бюджеттен ошол 5 категорияга 429 миллион сом берилген. А бияқта 10 150 сом. А, Ар бирине 400 150 сом. Сейчас токтосоңуз. 429 миллион. Туурабы? Расчетный показатель 150 сом. Это на 1 миллион, ой, на 2 миллиона, сколько вы сказали граждан? По 5 категориям. 2 миллион 800 миң кишинин тегереги. Тут что, получается, по 200 сомов на одного человека? 150 сом. Расчетный показатель. 150 сомов. Какая часть тогда незастрахованных людей? Вот если у нас 2 миллиона 800 через республиканский бюджет, 1 миллион 351 тысячи граждан через социальный фонд, итого получается у нас остальная часть не покрыта, значит, страховыми этими случаями. 2 миллиона граждан, получается, вообще не проходят по ФОМСу. Туура айтасыз, Дастан Далабаевич, официалдуу маалыматтар боюнча 800 миң кишиден ашык бул баягы сырттагы миграцияда жүргөн жарандарыбыз болот. Мына булар ошол бүгүнкү күндө не застрахованный. Андан кийин силовой структурада иштегендер, кроме военнослужащих, тоже не застрахованный. Анан дагы баягы статусу такталбаган жарандарыбыз бар. Дастан Далабаевичке 30 секунд кошкула, суроосу кайталанып калды. Ошондо жалпысынан канча киши ошол ФОМСко кирбейт? Менимче 2 миллион чыгып атат, 2 миллион жаран. 2 миллион 52 миң киши. Хорошо, рахмат. Ошол цифраны тактап алайын деп атам да. Рахмат. Эльмира Көчкөновна, тактоо иретинде сиз айтып кеттиңиз го, 8 миң киши 1200 сомдон төлөйт деп. Бул кайсы 8 миң киши? Бул полистин баасы. Полистин баасы биздин жарандары үчүн Жок, баасы түшүнүктүү. 8 миң киши кайдан чыкты? Анан кийинки маалыматтар башкача болуп атат да. добровольный. Жок, милдеттүү түрдө 1200 сом деп кайда айтасыз? Эми добровольный деп 8 миң киши айтып атасыз. Бул жерде мындай түшүнбөстүк болуп атат. Ошол үчүн суроолор кайра тууралат. 8 Дастан Аршбекович, 8 миллион бүгүнкү күндө ошол полистен 8 миллион суммасында келип түштү. Жок, түшүнүктүү, сиз 8 миң киши 1200 сом деп айтып кеттиңиз. Стенограммага түшүп калды да, мен ошол үчүн тактоо иретинде. 8 миллион түштү. Сиз 8 миң киши 1200 сом деп айттыңыз. Ошол үчүн мен кайталап атам. Депутаттар түшүнүксүз болуп калды. 54.328 киши. Сиз таптакыр чаташтырып салдыңыз. Азыр кайра ушул суроолор берилет. Мына көңүл буруп уксаңыздар. Жооп бере албасаңыз, анда башкасына бериңиз. Кийинки сөз депутат Кыдыралиев Металли Токтаралиевичте. Дастан Арсбекович, алмаштырып коелучу. Айнура Шырмаматовна экөөбүздү. Зарыл экен ал кишиге. Андай болбойт, Металли Токтаралиевич, өзүңүз бериңиз. Рахмат. Регламент жол бербейт. Рахмат анда. Анда мен баяндамачыга дагы айтып коеюн. Мына 2018 жыл боюнча негизги параметрлерди карадык биз. Ошондо такталган 14 миллиард 818 миллион сом боюнча аткарылды 14 миллиард 776 миллион сом. Мындайча караганда айырмасы 42 миллион сом эле болуп атат, туурабы? 2018 жыл боюнча. Ошол эле убакта биз ушул мыйзамдын экинчи угуусунда урматтуу Улукбек Тойчуевич биз өкүлдөрү айтышты ФОМСтун. Силер 500 миллион сом неиспользованы болуп калды 2018 жылы деп. Ошондо ал каяка кетип калып атат, мен таблицаны көрүп түшүнбөй калып атам да. Такталган менен аткарылган ортосунда 42 миллион эле сом турат. Ошол эле убакта биз билебиз, неосвоенный 500 миллион сом болгон. Кандай болуп калды бул? Металл Токтаралович, республикалык бюджеттен берилүүчү трансферттердин эсебинен 100 миллион сом каржыланбай калган 18 жылдын декабрь айында. 19 жыл боюнча да проблема бар. Бүгүнкү күндө мен жана айтып кеттим. Миллиард 300дөн ашыгыраак болчу. Кечээ 700 миллион ачылды, бүгүн 200 миллион ачып атышат. Ноябрдын аягына чейин, анан декабрь айында калган 2 миллиард 360 миллион сомдон ашыгыраак акча калат трансферттин каржылайбыз деп министр өзү айткан.
Эми мына 2019 эле карап атабыз, мына азыр уже бүтүп атабыз. Карасаңыз мына утвержденный 15 миллиард болуп атат. Ожидаемое использование 14,5 миллиард сомдо. Баягы эле 500 миллион сом. Жоқ, Умбеталы Тоқтар Алиевич, 19 жылы 10 миллиард 852 миллион 341 миң сом бюджетте каралган. Ошону биз толугу менен жылдын аягына чейин каржылашыбыз керек. Мына ФОМСтун 3 доходу бар да. Бул республиканский бюджет. Ошол жерден бүт проблема болуп атат. Мисалы, соцфонд боюнча вопрос жок. Ошол эле убакта жана неналоговый платеж боюнча вопрос жок. Мына республиканский бюджет силер чоюп келип жылдын аягында берип атасыңар. Албетте, неиспользованный болуп калып атат да. Ошону кантип чечебиз? Туурабы баяндамачы? Кантип чечебиз? Бул маселени айтып атпаймынбы? Мына ноябрь айында биз ошо миллиард 300-дөн кече 700 миллиону, бүгүн 200 миллион ачылат, 900 миллион. Калганын быйылкы ушул айдын аягына чейин, анан кийин декабрь айында ачылат трансферттердин баары плану. Баяндамачы айтып коңуз, эми мына азыр булар ачып берип атат ноябрь, декабрда. Сизлер ошол акчаларды использовать эте аласыңарбы? Же былтыркыдай болуп калабы дагы? Умбеталы Токтор Алиевич, бул эми толук кандуу аткарылышы биз үчүн дагы бир аз суроо жаратып атат. Себеби дегенде кээ бир баягы закупкалар ретендер болуп калышы мүмкүн. Анан коммуналдык карыздар, кредитордук карыздары көбөйүп, анан кийинки жылга дагы өтөт да. Анан дагы счетный палата келип, дагы аткарылган жок, астата көп калды деген жыйынтык чыгарыш. Алтынай Сейдбековна, ушу замкнутый круг. Качан чыгабыз? Кандай жолдору бар? Айтып коюңузчу. Ошол жеңилдетилген дарылардын баасы арзандадыбы же жокпу? Ошол токтомго ылайык. Ошону азыр же аптекарчылардын эле чөнтөгү көбөйүп атабы? жок, Айнур Шерматовна, биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда бүгүнкү чейин ушу дары рыногу баягы дарыларды көзөмөлдөгөн эмес. Мына уже биз бир жылдын ичинде ошол атайын эрежени бекиттик өкмөт менен. Мына 2020-дан баштап жанагы ФОМС возмещать эткен дарыларды баштайлык деп атабыз. Анан ошондон баарын бүткөндөн кийин акырындап жанакы кең керектүү дарыларга өтөбүз да. Бул негизи мындай оор нерсе экен биздин шарт. Ошон үчүн биз баягы рынокто эметпеш үчүн азыр жана возмещаемый дарылардын баасын азыр көзөмөлгө алып, ошону Кыргызстан боюнча баары тең бир баадай сатылгандай эрежени биз азыр бекиттик. Азыр мына баягы организациялык иштер жүрүп атат. Ошонун баары бүткөндөн кийин ошол азыр бир 300дөй дары буюрса уже көзөмөлгө алабыз да. Ошол переченди мага да берип коюңузчу, жазуу түрүндө. Сизге берип коебуз, макул. Рахмат. Улукбек Точевич. Урматтуу Алмаз Атиевич, бул жерде эч кандай усушка жок, себеби кандай усушка жок? Кайда кетет ошол каражат? Биз республикалык бюджеттен каралган акчаны Жок, неиспользованные средства каерде калып атат? Айтыңыз ошо. ошону. Булар өздөрүнүн эсебинде калат. Биз республикалык бюджеттен берилген акча толугу менен берилет. А булардын өзүнүн бюджети боюнча калган сумма кийинкиге. Жана айтып аткан 404 миллион сом онкология фондундагы ошол тендерлер өткөндөн кийин ошо линейный ускорителди сатып алганга быйыл 19 жылда жөнөтүлөт. Башка жагынан кирейинчи, мейли. Аккумуляционный счетто средства остаются, эмне себептен калып калып атат? Ошону айткылачы мага. Себебин. Алмаз Атиевич, 478 миллион калып калган себеби? Жок, ал түшүнүктүү. Жалпысынан берки основная причина средств, которые остаются. Биринчиден финансированияны айткылачы, мен өзүм подсказывать этип атам. Эмне себептен финансирование кеч болуп атат? Биринчиден Алмаз Атиевич, кээ бир жабдыктар ретендер болуп калып атат, жылдын аягына чейин ала албай калып атышат. Экинчиден жылдын аягында берилип калып атат, сумма жетишпей калып атышат. Анан жок, анда башкача. Финансирование эмне себептен кеч болуп атат, Улукбек Точевич? Почему затягиваете до конца года? Финансирование ошол биздин республикалык бюджетке киреше булактарынын түшүшүнө жараша каржыланат. Биринчи кезекте өзүңүз жакшы билесиз, бул корголгон беренелер. 18-жылы биз туура айтып атасыз 100 миллион сом убагында каржыланбай калган. Сиз жана доходтон туура баштадыңыз. Ошону акцентировать этип жооп беришиңиз керек да. Доход келбей атат, ошон үчүн теги задержка болуп атат депчи. Ошол кыска жооп ошондой болот. Туура айтасыз. Киреше булак болбосо анан кантип каржылайбыз, ошол маселе. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен жалпы маалыматты окуп чыктым азыр. 2018 жылы сиздер Жогорку Кеңешке алып келген отчет негизинде
бүгүнкү бекиткен менен айырмасы чоң болуп атат. Туурабы? Кирешеси 197 миллион, чыгашасы 489 миллион айырмаланат. Туурабы? Фонд силер берген цифраларга биз бекиткен менен айырмасы чоң болуп атат да. Мен туура түшүндүмбү? В сторону снижения идет ваши цифры. Уточненные и утвержденные. Силер жогорку кеңешке 14 миллиард 776 миллион деп берип атасыңар. Биз бүгүн бекиткенибиз 200 миллион азыраак бекитип атабыз. Анан доход боюнча силер берген цифрага караганда тоже азайтып атабыз 500 миллионго. Бул эмнеден болуп атат? Түшүндүрүп берсеңер, мен түшүнбөй атам. Ушунчалык айырмасы чоң болмок беле. Негизинен доход, урматтуу Ысқақ Асламатович, ошо спецсчет организация здравоохраненияден 500 миллион түшпөй атат, ошону кемитип атабыз да. Ошо жөнүндө. Урматтуу баяндамачы, сиздер жогорку кеңешке берген маалыматыңар жыйынтыгында бир көрсөткүчү 200 миллион азайып атат, экинчи көрсөткүч 500 миллион азайтып атат. Бул 5 сом эмес. Эмнеден бул болуп атат? Түшүндүрүп берсеңер мага. Биринчи берген маалыматыңар калп болуп атабы? Мен 2018 жылы отчетты карап атам. Бул жерде биринчи берген цифра боюнча ошо аудиттердин баягы неиспользованный суммалардын баардыгы кошулганда, анан кийин аудит өзүнүн рекомендациясын бергенден кийин биз баягы алып чыктык да, экинчи окууга алып чыкканда. Ошо цифра разницасы ошодон болуп атат. Баягы неиспользованный остатоктардын баардыгы экинчи окууда киргизип атабыз да. Урматтуу жетекчилер, сиздер жогорку кеңешке берген маалымат так болуш керек. Аудиттен кийин. Анан бизге келгенде 1,5 миллиард азайтканыңар мага түшүнбөдүм. Урматтуу кесиптештер, 3-чү окуу эчтеке өзгөртө албайбыз. Мен сунушум ушу кызматкерлерге орден беришибиз керек. Бул бир гана орган доход менен чыгып атат жыл сайын. Кыргыз эли жыргап калыптыр да фондтон. Бул эмне деген? Доход деген бул жетиштик деген сөз, туурабы? Толук жетишет экен. Кандай доход болот силерде? Мен түшүнбөдүм. Превышением доходов на 800 миллионов деп. Бул каяктагы превышение доход? Же Кыргызстан гүлдөп кеткен мамлекетке айланды. Бул негизинен ошо 478 миллион кумтөрдөн келген акча, онкология деп берилген акча. Анан саламаттык сактоо мекемелериндеги саплата, спецсчет деп атпайбызбы? Ошолордун остатоктары. Ошонун баардыгы 2019-га өткөрүп атабыз да. Ошон үчүн көп болуп атат. Мамлекеттик бюджетибиз 20 миллиарддан ашык кем болуп атса, силердики 1 миллиардка жакын ашык болуп атат. 10 секунд. Бул же ийгиликтин көрсөткүчү, же туура эмес маалыматтын көрсөткүчү. Эл жыргап кеткенин мен байкаган жокмун.